Бул Баткен районунун Аксай айыл аймагы менен Тажикстанга караштуу Варух анклавы чектешкен чек ара тилкеси. Учурда бул жерде чек арачылар зым тосмолорду тартуу боюнча даярдыктарды көрүп, темир түркүктөрдү орнотуу үчүн жер казуу иштерин жүргүзүүдө. Азыр Аксай жергилигинде мамлекет чек аранын инженер жабдуу жактан жумуштар жүрүп жатат. Инженер жабдуу иштерге күч түзүмдөрүнөн кошумча күчтөр тартылууда. Учурда түркүктөрдү орнотуу үчүн ушундай чуңкурлар казылып атат. Бул жер өздүк курам топ-топторго болуп бөлүнөт. Ар кайсы жергиликтерге, аймактарга бөлүнүп, бул жерде чуңкур казгандар 3 метрден кылып ушинтип чуңкур казып келет, түркүктөргө даярдап. Чек араны зым тосмолор менен тосуп бекемдөөгө Баткен облусунда жайгашкан бардык аскер бөлүктөрдөн кызматкерлер тартылган. Алардын ичинен негизги жумушту чек ара кызматынын инженердик сапёрдук отрядынын өздүк курамы аткарууда. Отряд бардык керектүү техникалар жана жабдыктар менен камсыздалган. Бул жакта биз основной заготовкалоо даяр кетти. Күнүнө 180 темир түрк даяр болот. Ал 500-600 метрге жетет. Бул жакта биз основной мүлк каражаттарды вообще даярдайбыз. Сварка болот, кырышка катышат, темир түркүктөр краскалар сырдайт. Күнүнө бул объемго караганда 180 дана темир түркүк даярдалат. 3 ай мурун башталган чек араны тосуу иштери учурда Баткен жана Лейлек райондорунун аймагында жүрүүдө. Ушул күнгө чейин 50 чакырымдан ашык жерге тосмолор орнотулуп, тикен зым тартылган. Ушундай эле жумуштар Тажикстан тараптан да жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө бул боюнча лунка казуу иштери боюнча 61 000 метрге бүгүнкү күнгө даяр. Темир түркүк орнотуу боюнча 57 000 метрге даярдалды. Зым тартуу боюнча толук аяктаганы 53 000 метрге жетти бүгүнкү күндө. Ошондой эле жумуш Лейлек районунда дагы жүрүүдө азыркы учурда. Учурда чек ара тилкелеринде атайын техника жана адистер тартылып, иштер ыраттуу жүрүп жатат. Жергиликтүү тургундарга тоскоолдук жаратпоо максатында алдын алуу жана түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.